Илим жагынан Кыргызстандын атын тааныткан окуучуларды жакындары Шан-Шөкөт кубануу менен тосуп алды. Египетте 36-рет уюшулган информатика боюнча эл аралык олимпиадага катышкан 4 окуучу Кыргызстандын куржунуна 2 күмүш 1 коло жана ардак грамота алып келди. Жеңиш ээлери тапшырма оор болгонуна карабай, жакшы даярдыктын арты менен мыкты жыйынтык көрсөткөн. Биринчи күнү мен жакшы жазган болчумун. Серебро биринчи күнү күмүшкө киргем, бирок экинчи күнү татаалыраак болду. Экинчи күнү жыйынтыгы чыккандан кийин ойлогон болчумун уже бронза алам деп, бирок ошо бүткөндөн кийин мага агайлар айтышты, сен күмүш алдың деп, ошондо абдан сейиндим. Атайга өзүм ойлогон болчумун, ошо бронза алып калам деп. Ушул жайы бизде көп лагерь болду. Ошо лагерьлерге катыштык. 4 жакты лагерь болду. Ошо лагерьге катышып, ошондо жыйынтыгы абдан тийди. Жалпы командалык эсепте кыргызстандык окуучулар 92 өлкөдөн барган 370 окуучунун ичинен 27-чи орунду багындырды. Белгилей кетсек, 2000-жылдан бери мектеп окуучулары информатика боюнча эл аралык олимпиадаларда 1 күмүш жана 17 коло медалга ээ болушкан. Ар бир окуучуну олимпиадага машыктыруучусу коштоп барган. Биз аябай жакшы даярдандык, жай бою бир 45 күндөй даярдандык. Анан жыйынтыгы аябай жакшы. 2000-жылдан бери биринчи жолу 2 күмүш 1 коло алып келип атабыз. Буга чейин бизде 1 эле күмүш болчу былтыркы жылы. Быйыл 2 күмүш алдык. Информатиканы программалоо тилинен окуучулар ар кандай маселелерди программа түзүп жарышышат. Акыркы убакытта Кыргызстандын окуучулары билим боюнча эл аралык таймаштарда байгелүү орундарга ээ болууда. Мисалы, бир апта мурда эле Лондондо өткөн эл аралык дүйнөлүк инновациялык окуучулардын олимпиадасында жаш окуучу Баяман Абдилазов алтын медаль алды. Билим берүү жана илим министрлиги олимпиадага даярдоонун жобосу өзгөргөнүнө байланыштуу мыкты көрсөткүчтөр жарала баштаганын белгиледи. Мындан мурункуда математикадан алтын медаль алып келишти. Күмүш медаль алып келишти, бронза 3 бронза алып келишти, биология, химиядан да алып келишти. Эң негизгиси ошол даярдоо убактысындагы жобонун такталып оңдолушу эң жакшы шарты түздү деп эсептейм. Себеби бир жыл мурун деги эле ошол окуучуларды, мектеп окуучуларын олимпиадага даярдоо жоболору өзгөртүлгөн болчу. Ошонун негизинде биз ушундай атаандашуу максатында окуучуларды тандоо убагында жарыштыруу менен биз ушундай ийгиликке жетип атабыз. Окуучулар арасында өткөн эл аралык олимпиадаларга чоң даярдык талап кылынат. Катышуучулар мугалими менен көп убакыт илимди казып, талбай эмгектенет. Окуучу өзү тандаган багытта идиреги болуп, жакшы өздөштүрсө алдыңкы орундарга чыгат. Бул ата-эне, мугалим жана окуучунун жалпы орток жеңиши. Уланбек Тиканбаев, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.